Жекшембиде Москванын Бирюлево западный районунда 43 жылдагы мигранттарга каршы эң ири тополоң жана рейдтерден кийин абалгандай. Кырдаалга Европа азаттык, Эркин Европа азаттык уналгысынын Москвадагы кабарчысы Умит Бобоматов көз салууда. Умит, жыл сайын Москвадагы Борбордук мечитке айт намазга миңдеген мусулмандар келишчү. Бирюлеводагы окуядан кийин мечитке келгендердин саны азайган жокпу? Эстикке карабастан Москвада айт намазга 10 миңдеген мусулмандар келишти. Айт намазга мен да бардым. Олимпийская спорт комплексинин жанындагы мечитке мен эсебинде 60-70 миңдей адам келди. Орусиянын ички иштер министрлиги 130 миң адам келгенин кабарлады. Бүгүн Москвага мечиттин жанына 4 миң полиция кызматкери чыкты. Москва полициясы Западная Бирюлевода Егор Щербаковду өлтүрүүгө катышы бар болушу мүмкүн деп азербайжандык Орхан Зейналовдун атын атады. Негизи эле жекшембиден бери абал кичине болсо да турукташтыбы? Полиция күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Мигранттардын арасында чочулоо күчөдү. Кырдаалды тынч деп сүрөттөөгө болбойт. Бирок мигранттар мындай абалга көнүп калышкан. Москва полициясы жашылча жемиш базарларындагы рейдтерден кийин колго түшүргөн Борбор Азиялык жана Кавказдык мигранттар арасында Кыргызстандын 14 жараны болгон, алардын 8-и бошотулду жана бирөөнүн Орусияда жүргөн мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу административдик жазага тартуу боюнча соту бүгүн өттү. Кыргызстанда айт намазга келгендер көбөйдү. Бишкек шаарындагы эски аянтта окулган айт намазга 80 миңдей адам келди. Баткенде алгачкы жолу айт намазы мечитте эмес, шаардын Борбордук аянтында окулду. Баткен шаарыны анын айланасындагы айылдарды бир жерге топтош кыйын болгондуктан, мурда ушул 16 мечит бар дебедикпи? 16 мечиттин көпчүлүгүндө айт намаздары окулган. Мусулмандар бөлүнүп ар жерде окулган. Эми бөлүнүп окулгандан кийин ар жерде ар кандай баяндар болот. Ар кандай маалыматтар таркайт, башкача болот. Эгер бир жерде болсо, мунун пайдасы аябай чоң болот. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Курман айтка карата түрмөдө отурган 153 адамга мунапыс берген жардыкка кол койду. Бул күнү абактан бошогондор арасында Азербайжандын мурдагы экономикалык өнүгүү министри Фархат Алиев да бар. Ал 2007 жылы мамлекеттик төңкөрүш даярдаган деп айыпталып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Кыргыз-тажик футбол командаларынын беттешинде 4-1 эсеби менен тажикстандыктар утуп алышты. Кыргызстандын жалгыз голун Ахридин Исраилов киргизди. Азаттыктын жаңылыктарын толугураак Азаттык KG сайтынан окуй аласыз. Азаттыктын баракчалары Facebook'та, Twitter'да, YouTube'да дагы бар. Андан тышкары телефондон Моби чекит Азаттык чекит KG сайтынан дагы биздин маалыматтарды ала аласыздар.